Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Трейдинг жөнүндө достор бүгүн биз сиздер менен бир-эки вопросту разбирать этебиз и также бүгүн биз сиздер менен салтыбыз боюнча, как обычно, бүгүн биз стратегия менен балансыбызды 10%га счетубузду көбөйтөбүз да. Азыркы учурда бизде балансыбызды кичине көбүрөөк пайызга көтөрүшүбүз керек болот. Анткени балансыбыз азыр болгону $4700 и ошондуктан биз хотя бы бир $10,000 чейин жеткизип алсак жакшы болот эле да. 10%тен да. Каждый видеодо, каждый день эртең менен мен өзгөчө торговлямды көрсөтөм. Бүгүн биз рынокту деталь менен разбирать этебиз. Кандай учурлар болот, кандай моменттер болот, будущий график каяка жылат экенин билип, биз зарабатывать этебиз да. Трейдинг бул өзү ушундай иштейт и ошондуктан бүгүн биз дагы еще и бир вопросторго жооп беремин да. Бир вопрос бул трейдингти өзү кандай адам торговля кыла алат, кандай адам торговля кылыш керек өзү негизи трейдингде. Ошол вопросту сиздерге түшүндүрүп кетем мен. Трейдинг бул негизи эле бул тармак аябай кыйын болот да для новичокторго. Ошондуктан достор, трейдингде өзү негизи мындай сөз бар. Трейдинг бул түгөлбөс знаниялар да бул жакта. Каждый день да 10 жыл болобу, 20 жыл болобу трейдингде всегда ар нерсени, жаңы нерселерди үйрөнүп туруш керекпиз да. Пусть будет технический анализ, какой-то бир возможно акчанын колдонгон правила болушу мүмкүн да. Ушулардын баардыгы со временем келет достор. Кээ бирөөгө со временем келет, 1 жылда, кээ бирлерге бир айдын ичинде эле келип калат, кээде кээ бирлерге 2 ай же болбосо 2 жыл керек. Ошондуктан достор, бул жакта трейдингде кызыктуу болсо, трейдинг бул профессия достор. Эң кыйын дагы эмес и эң жеңил дагы эмес да. Ошондуктан достор, бул жакта сиздер чоң заработок да кылсаңыздар болот да. Эчтеке кылбай, үйдөн чыкпай, болгону телефон керек жана компьютер, интернет менен и любой точка мирде силер трейдингден акча таап, графикти анализировать этип, хотя бы бир жумада какой-то бир результат чыгарсаңар болот да. Вот. Ошондуктан достор, каналга катталабыз. Эгерде дагы суроолордор болсо комментарийга жазып коюңуздар. Башында айткандай деле, биринчиси биз 10%га көтөрүшүбүз керекпиз. Пока $10,000 чейин жетмейинче да 10%тен көбөйтүп турабыз. Каждый день, каждый торговляда, каждый день негизи өзү торговля кыламын и мен торговляларымды телеграмда байкасаңыздар болот достор. Телеграмда бардык статистикаларымды, торговлямды жана копи трейдинг дагы кошулуп алсаңыздар болот достор. Копи трейдинг 24/7 торговля кыламын. Ал жакта силер болгону офлайн болсоңор деле биздин содабызга кошулуп алсаңыздар болот да. Эгерде сиздер анализ кылбай эле жөн эле инвестиция кыла турган болсоңор да. Но если сиздер өзүңөр торговля кылып, өзүңөр зарабатывать этем десеңер, анда биздин VIP чатыбызга дагы кошулсаңыздар болот. VIP чатта бизде 2 маал торговля болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. 2 маал сигналдар келет, анализ менен сиздер совместно команда менен чогуу торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот. Строго дисциплина менен, эрежелер менен жана эч кандай азарт жок и точный фиксированный сумма менен сделка ачып, биз прибыльга чыгабыз достор. Катталыңыздар и менин телеграмым ушул ичинде тапсаңыздар болот достор. Ссылка комментариянын башында болот же видеонун описаниясында. Для удобства достор, бир эле графикти карап отура бербестен бир индикаторду кошушубуз керекпиз да. Хотя бы мына RSI'ды кошуп алыңыздар. Вкладка индикаторы деген бар, мынакей кыргызчасы көрсөткүчтөр болот. Ошондуктан бул жакта бир индикаторду кошуп алабыз. Мынакей RSI'ды кошуп алабыз и RSI менен дагы дополнительно карап сделка ачсаңыздар болот. Акыркы видеороликте мен ушул RSI жөнүндө көрсөтүп түшүндүргөнмүн. 50-чү видеоролик достор, ушул жака подсказка коюп коемун. Анан кийин бул видеороликту көргөндөн кийин ошол видеороликту көрсөңүздөр түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Итак, давайте. Валютная пара австралиец доллар OTS болот. Биз 1 минутка ачабыз бул жерде. Биринчи суммам инвестициям 1% болот. $47 достор. Менин балансым азыр $4700. Ошондуктан 1% болгондо $47 болуп калат. Итак, бул жерден мен сделкамды 1 минутка продажага ачам достор, сатууга. Бул жакта менде картина кандай болуп атканын давайте түшүндүрүп кетейин. Биз мурдакы окуяларды карашыбыз керекпиз да. Мынакей мурдакы окуяда бизде 15 секунддук таймфрейм болуп атат. Азыр бизде көрүп турганда деле мурдакы картина кайталанып атат да. Давайте ак цветке коеюн. Бул көрүнүштүү болгудай да. Мынакей картина кайталанып атат. Биринчи горка болгон, далее экинчи горка болуп атат. Мынакей азыр үчүнчү горка болуп график токтоп атат бул жакта. И мен сразу түшүнүп атам да, мурдакы эле окуя азыр кайталашы мүмкүн деп. Ошондуктан бул жакта мен сделкамды сатууга ачып атамын. Эң элементарный стратегия да, элементарный эле логический түшүнүк менен бул жакта сиздер дагы сделка ачып
чоң прибыль алсаңыздар болот. Но достор, всегда эле сиздердин интуицияңыздарга ишене бербегиле достор. Анткени рынок интуицияга как бы поддаваться этпейт да. Өзүңөрдүн интуицияңар болбош керек. Лучше бир схема болуш керек достор. Строго бир стратегия, ошол схема менен кетишиңер керек болот достор. Эмоция жок болуш керек. Жанагындай айткандагыдай эле өзүңөрдүн ички адамыңар мына жерде түшүп атат, логический дагы кээде иштебей калат. Ошондуктан всегда лучше анализге и стратегияга өзүңүздөр ишенишиңиздер керек да. Ошол стратегия менен бир жол менен түз менен ошол схема менен кетишиңиздер керек. Ошондо гана бул жакта и просадка дагы болбойт, и в общем слив дагы болбойт да, баланса. Ушинтип биринчи сделкабызды плюска жаптык. Мынакей байкаңыздар достор, бүгүнкү биздин статистикабыз. Бүгүн бизде VIP чатыбызда ушундай торговля болду достор. Көрүп аткандай деле аябай результат аябай жакшы. Биз менен ушундай торговля кылып мындай результаттарды алсаңыздар болот. Абсолютно бесплатно. Эч кандай акча төлөбөйсүздөр. Азыр интернет тармагында бүт бардыгы бесплатно. Бесплатно мен уже YouTube тармагында үйрөтүп келемин да 5 жылдан бери. Ушул каналымда күндө эле видеороликтер чыгып турат. И күндө ушинтип билим алып турсаңыздар болот да. Кийинки сделкабызды башка валютный парадан ачабыз. Ушундай эле картина. Мынакей канадец японская иена OTS 1 мүнөткө бул жакта $47 продажага ачамын. 15 секунддук таймфрейм достор. Мен бул жерде мынакей индикатор да, RSI дагы бир аз карап атам бул жакта. Бул жакта то же самое, мурдакы эле картина бул жакта бизде кайталанып атат. Көрдүңүзбү? Мурдакы эле горкалар болуп атат да, мынакей. И бул жакта бизде мынакей RSI'быз зона перекупленностька келиптир да. Мынакей бир эмес 4 жолу. Мынакей биринчи жолу бул жакта болуптур, экинчи жолу бул жерде болуптур, далее үчүнчү жолу бул жакта болду, и төртүнчү жолу мынакей азыр именно ушул жактан мен сделкамды сатууга ачтым да. Сделкабызга 22 секунд, и как бы бул жакта мынакей эми дагы бир жолу обновление болуп атат. Давайте 1 мүнөткө дагы 2 опцион ачамын үстүрөк уровеньден. Но возможно даже и основной сделкам дагы плюска жабылып калат да, но давайте байкап көрөбүз достор. Так, обновление болуп калды да, биздин свечаларыбыз жаңыланып атат бул жакта. Мынакей мурдакы максимумубузду перебивать этти, и ошондуктан биз дагы бир жолу перекрытие ачтык достор. 15 секунддук таймфреймибизде байкашыбыз боюнча мынакей биздин индикаторубуз дагы деле азыр болсо зона перекупленностьта жүрөт достор. Азыр бир какой-то бир областьта бизде график кайтыш керек достор да. Кайрылып кайра наоборот астыга түшүш керек. Мурдакы эле картиналарды окшоштуруп да. Мынакей давайте байкайбыз. Бизде 15 секунд, и сделкабыз кандай жабылат экендигин биз азыр наглядно көрө алсак болот да. Так, 10 секунд сделкабыздын жабылышына, и көрүп тургандай деле биз бул жакта перезаход кылып атабыз да. Мен өзү видеороликтерде бардык эле видеороликтерде айтамын. Идеальный мындай сонун точка входону биз всегда биле албайбыз. Ошондуктан биз кийинки сделкабызды дагы ошол стратегиябыздар боюнча эле перезаход кылышыбыз керекпиз да. Так, отлично. Экинчи сделкабызды плюска жаптык. Бул сделкабыз минусовой болуп саналбайт, анткени бир эле стратегия менен бир уровеньден мен бул жакта перезаход кылып сделкамды, стратегиямды плюска жаап атам да. Итак, давайте биз бул жерден уровеньди коелу. Мынакей уровень сопротивления коюлду, и дагы бир жолу азыр график үстүрөк жабылса, анда ошол үстүрөк уровеньден дагы бир жолу сделкабызды продажага ачсак болот. Давайте ушул жерден бир сделка ачып берейин $47. И если график дагы бир жолу биздин свечабыз жаңыласа да, анда биз бул жактан үстүрөк уровеньден дагы бир жолу сделкабызды перекрытие кылып продажага ачабыз. Так, сделкабыз жабылышына акыркы секунд, и биздин графигибиз дагы бир жолу үстүңкү уровень сопротивленияда жүрөт. 1 мүнөткө ушул жактан дагы бир 2 опцион ача беремин, анткени биздин RSI'быз именно ушул уровеньден бизде графигибиз дальше үстүгө кете албай атат. Мынакей байкашыбыз боюнча да, бул жакта бизде да мурда линия перекупленностьтан бизде графиктер түшкөн да. Вот, и как раз бизде мынакей чоңураак уровень сопротивления болот. Көрүп атасыздарбы? Буякта бул жерде сатуучулар бар экен да ушул графиктин ичинде. Вот, кээ бирөөлөрү орторогунда жабылган да, кайткан график, кээ бирөөлөрү эң үстүдө жабылган. И как бы бул жакта бизде уровень сопротивления широкий болуп атат да. Ошондуктан биз үстүрөктөн дагы бир жолу ачып берсек болот. Азыр биз мынакей эң астыңкы уровеньден ачып алдык. Мындай моменттер болот. Самое главное, bunday minuslarda jabılsa da сделкаңар өзүңөрдү жоготпошуңар керек достор.
минус болот, трейдингде минус жок, силер бул жакта акча таба албайсыздар да. Так, бул жакта дагы бир 4 опцион ачамын. Давайте 5 сделка ачып берейин. Корпустон бизде мынакей уровень сразу эле бул жакта билинип турат да, уровень бар экендигин. И как бы ушул уровеньден биз сделкабызды продажага ачып беребиз достор, коркпой эле. Жана видео роликтин башында сурооңуздар болсун, трейдинг өзү негизи кандай адамдарга иштейт да, кандай адамдар торговля кылыш керек. Негизи трейдингде любой адам баштап, самое главное, бул жакта силерге желание керек да. Трейдингде желание болуш керек. И если желанияңар болсо, анда сиздер бул жакта үйрөнсөңүздөр болот достор. Эми бул жерде эки фактор болот да. Адам психологически слабый болот да, слишком эмоциональный болушу мүмкүн. Давайте мен азыр бул жактан сделкамды айтып коеюн. Так, сделка плюска жабылды. Давайте эми дагы бул жакта кийинки сделкабызды бул жерде биз уже покупкага ача берсек болот, но бизде бул жерде графигибиз всё же уровень, күчтүү уровень сопротивлениеде турат да. Так, 10 секунддук таймфреймде мынакей бизде уровень сопротивления акырындык менен пробитие болуп атат да. Так, давайте 1 минутка бул жакта сатып алабыз на пробитие достор. Бул уровень сопротивления бизде пробитие болушу мүмкүн да, анткени бизде үстүдө дагы үстүдө 3-чү уровень бар. Мынакей ушул уровеньди коюп коелу. Мынакей бул жакта дагы болуп тур эле остановка үстүрөгүндө да. И ушул жака чейин возможно бизде пробитие болуп, уровенибизди дальше кийинки уровенибизге чейин көтөрүлөт да. Вот. Айтканда деле достор, трейдингде любой адам үйрөнүп өзүн өзгөртсө болот достор. Бул жерде трейдинг реально адамды өзгөртөт. Психологический жактан, эмоциональный жактан и жадность жактан адамды оңдойт достор трейдинг да, если реально желанияң болсо. А если сен тажап кетсең, если как бы бул нерсе слишком кыйын болсо, анда сен бат эле өчүп кала турган болсо, анда сен трейдингде утулган болуп каласың да. Вот трейдингде өзү негизи до конца барсаң, бунун түгү эмоциональностьти жеңүү, жадностьти жеңүү, азартты жеңүү болот достор. Түшүнүп атасыздарбы? Ошо трейдинг ошол жака алып барат, если до конца үйрөнсөңүздөр. Итак, биз 5-чи сделкабызда бул жакта плюска жаптык. Давайте кийинки валютная парага өтөлү. Кийинки валютная пара BND China OTS болот. Бул жерден 1 минутка мен сатып аламын достор. Так, давайте мынакей 15 секунддук таймфреймде бир анализ кылып берейин. Бул жерде технический анализ болот. Паттерн треугольник деп коет буну. Треугольник, и бул жакта бизде мынакей уровень сопротивления жана уровень поддержка. Бул жакта бизде мындай треугольник болуп атат да. Биздин мурдакы движениябыз чоңоюп болгон, чоңураак болгон, далее кичирээк болгон. Ушул диапазондун ичинде бизде бара-бара кичирейип баратат да. Бул эмнеге алып барат? Бул биздин үстүнкү уровень сопротивлениябызды пробитие кылууга кийин алып барат достор. Ошондуктан бул жакта биз сделкабызды пробитияга ачышыбыз керекпиз. Возможно, кээде моундай болуп калышы мүмкүн, бир аз график астыга түшүп туруп, анан кийин бул жактан график көтөрүлүп кетиши мүмкүн да, но в целом бул жерде уровень, үстүнкү уровень сопротивлениябыз пробитие болуп, дальше үстүгө кетиш керек достор. Бул паттерн треугольника болот. Так, мынакей график дагы бир аз астыга түштү. Давайте азыр ушул жерден дагы 2 опцион ачып берейин. Көрдүңүздөрбү, трейдингде бул жакта сиздер каждый эле сделкаңарды плюска жаба бере албайсыздар. Бул жакта сиздерге перекрытие керек и точно идеальный бир стратегияны таап туруп, ошол стратегияны до конца ошол направлениедагы плюска жабышыңар керек да достор. Мынакей мен азыр перезаход кылып атамын и экинчи сделкаларым плюска жабылып атат да. Биринчи сделкаңар минуска жабыла бериши мүмкүн. Ошондуктан мен всегда айтам, биринчи сделкаңар всегда 1% от депозита болушу керек деп да. Вот. А кийинки сделкаңарды силер ошол эле фиксированный сумма менен 2 сделка ачсаңар болот. Если балансыңар позволяет этсе, балансыңар чоң болсо, анда 3 сделка менен чоңураак прибыль алып кетсеңер болот да. Но бир валютная парада максимум 3 эле жолу ачсаңар жетишет достор. Мынакей мен азыр бир стратегияны колдондум. Мынакей экинчи жолу да бул жакта плюска жабылып атат или плюска жабылат. Давайте көрөлү. Так. Ну, бул жерде бир сделкабыз плюс, бир сделкабыз минус болуп калды. Давайте дагы 2 опцион ача берейин. В общем, бир стратегия койдуңарбы? Ошону 3 жолу отрабатывать этишиңер керек да. 3 жолу. А если 3-чү жолу да минуска жабылып кала турган болсо, анда башка валютный парага өтүп, башка стратегияны применять этип, башка уровеньдерди коюп, башка валютный парадан дальше торговляңарды улантып кетишиңер керек да. Же болбосо кийинки сессияда келесиңер, кийинки сессияда башка валютный парадан торговля кылып
ошол минустарыңарды кайтарып кетсеңер болот да. Эми бул жерде өзүлөр көрүп атасыздар, сделкалар плюска жабылып атат, акча түшүп атат. Бул жерде эң самый главный вопрос, бул жакта акчаны көтөрүп, акчаны туура башкарыш керек да. Психологический жакта силер күчтүү болушуңар керек и акчаны башкарганды билишиңер керек да. Вот. Акчаны табыш оңой, бирок акчаны сактап калыш кыйын. Ошондуктан достор, бул нерсе дагы силер жетишиңиздер керек. Пока адам баласы өзүн өзү түшүнбөсө, аны башка адам миллион жолу айтса деле ар нерсени түшүнө албайт. Ошондуктан всегда торговляны реальный счет менен үйрөнүшүңөр керек. Так, мынакей үстүнкү уровенибизди пробитие кылды, график үстүгө кетип атат. Давайте 1 мүнөткө дагы бир жолу мен покупкага ачып берем достор. Анткени паттерн иштеди. Ошондуктан бул жакта уже бизде настроение бычий болуп атат достор. Анткени уровень сопротивления биздин паттерныбыз отрабатывать этти. Мынакей. Паттерн иштеди и кийинки сделкаларыбыз бул жерде мынакей. Мына уровень сопротивления пробитие болду. И бул уровенибиз азыр күчтүү настроение алып келет рынокко. Приблизительно, возможно, ушул жака чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Давайте байкайбыз, бул бизде уже 7-чи сделка да. 7-чи сделкабызды плюска жабып атабыз. Балансыбыз уже $8,900 болуп калды. Биз балансыбыз $4,700 баштаганбыз да. Ошондо $5,150 кылсак, $5,100 кылсак, ошондо биз 10%га аткарган болобуз да. Так, 1 секунд и сделкабызды плюска жаптык достор. Давайте кийинки акыркы сделкамды мен $70 ачамын. Дагы бир жолу 1 мүнөткө бул жакта сатып ала берем достор. Айтканда деле бул жерде стратегия паттерн треугольник бул жакта бизде пробитие болгондо бизде аябай чоң движение болуш керек үстүгө да. Кайсыл жака чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп ойлоп атасыздар? Айтып сурап атсаңыздар, бул жакта мынакей уровеньдерди коюп коелу. Мынакей. В принципе, бул уровеньге келиптир эле да. Почему-то бул жакта мен покупка ачып коюп турмун. Мен силерге түшүндүрүп атып, бул уровеньди байкабай калыптырмын. Мынакей. Экинчи уровень бизде мынакей. Бул жакта болуп калат, бирок биринчи уровенибизге чейин көтөрүлдү. И эми болсо бул жакта бизде возможно ретест болот достор. Ретест мурдакы уровень сопротивлениябызга. Мынакей биринчи уровень сопротивления, бул жерде экинчи уровень, мынакей үчүнчү уровень болот. Далее бул жакта еще 4-чү уровень, мынакей эң үстүдө. Мынакей. Биздин биринчи уровенибизди пробитие кылганда всегда биринчи уровеньди ретест кылат да, бирок бул жакта сделкабыз плюска жабылып калды достор. Плюска жабылды. Канча пунктка? 6 пунктка плюска жабыптыр достор. И как бы плюс есть плюс да. Плюс есть плюс, победители не судят. И бул жакта бизде дагы бир жолу биз $50 1 мүнөткө давайте покупкага ачайлы да. Ушун менен биздин акыркы сделкабыз болот. Плюс болсо плюс, минус болсо минус, биз по-любому азыр плюстабыз, плюс-минус $300 да. Вот. И как бы прибыль бар, зарабатывать эттик. Болгону канча минут болуп атат? Видеоролик давайте байкап коеюн. 26 минут болуп атат. Ускоренный кылып, жана нарезка менен где-то бир 19 минут болуп калышы мүмкүн. 19 минуттун ичинде $300 трейдингден онлайн кара жумуш кылбай эле ушинтип акча таап атабыз достор. Ушуга шүгүрдеш керек, ошондуктан бул нерсеге дагы кичине убактыңарды бөлүшүңөр керек, и үйрөнүшүңөр керек да. Вот, ушундой ушундай акча табыш үчүн. Азыр болсо достор, мен өзүмдүн Telegram каналыма айта кетейин. Telegram каналда бул жакта мен өзүмдүн торговляларымды ушул жака жүктөймүн достор. Мен өзү трейдермин, ошондуктан бул нерсе мага кызыктуу. И бардык сделкаларымды, торговляларымды мен ушул Telegramга жүктөп турам достор. Ссылка комментариянын башында болот. Эми мен силер менен кийинки видеодо көрүшөмүн. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Суроңуздар болсо мага жазып коюңуздар.